Монтана штаты. Ассалауму алейкум достор, кандай турасыздар? Жаңы эле Монтана штатына кирип, ортосуна келип калдык. Портландты көздөй баратабыз. Өткөн жумада өзүңүздөр билесиздер, Портландтан жүк алып алып, тенесини көздөй кеткенбиз. Ушул видеонун акырында мен уже 3-чү жуманы айтып берем. Канча жүк ташыдык, канча суммага жүк ташып атабыз. Азыр мен сиздерге аябай кызык окуя айтып бергим келип атат да. Мен уже жолго чыккандан бери бир 2,5 жума болуп калды го дейм. Ошондо айткам, айстарды көргүм келип жүрөт депчи. Анан 2 күн мурун Теннессиден жүк алып, азыр мен деген Портландты көздөй кетип баратам. $9,200 жүк алганбыз. Анан Иллинойска келдим, Норз Дакотага келдим, анан бүгүн жана Монтанага кирдим да. Монтанага кирип, кетип баратып, анан биринчи Ветстейшнге кирдим, ачык экен. Анан карасам ар жакта 2 пикап турат. Анан таразага түштүм. Меники деген жүк азыр аябай жеңил да. 7000 эле паунд, трак 23-жылкы, трейлер 25-жылкы. Өзүм уверенмин да. Анан карасам паркингде бир дагы трак жок, спокойно обстановка. Анан таразага түштүм. Биринчи, экинчи, үчүнчү акселди койсом, анан жакшыл свет берди. Кете бер депчи. Анан чото ушундай ой келип кетти да. Вестейшнга кирем депчи. Анан Вестейшнга кирип бардым дагы, паркингге токтотуп, анан папканы алдым, лоутбукту алдым, анан билди алдым дагы, анан ичине кирип бардым. Ичине өзүмө уверен болуп атам да. Чото ушундай Алла Таала бир уверенности берди. Анан ичине кирип бардым. Кирип барсам 2 офицер отуруптур. Анан 2 офицер эле мени карап калды. Эмне болду дегенсипчи. Анан алар менен учурашып эле, кандайсыңар, тияк мияк. Анан айттым, уже көптөн бери мен тракта иштеп, бир 2 жылдан бери иштебей калгам, бир 3 жума болду, баягы жолго чыккам. Анан мен инспекшн жасабайсыңарбы дедим да. Анан экөө бири-бирин карап, какой инспекшн? Кете бер деп атпай. Анан жок, мен инспекшн жасагыла десем, анан бир мындай очки тагынган, кичине сакалын өстүргөн, спокойно, көздөрү дагы мындай жагымдуу бир офицер бар экен. Анан мен деген папкаларды, лоутбукту, анан жанагы жүктүн билин көрсөтсөм эле, бүт баарын карады, текшерди, драйвер лайсенс деди, драйвер лайсенсти көрүп туруп анан күлүп атпай. Күлүп анан жүрү депти, анан перчаткасын кийди дагы. Анан балкасын алып алып анан эшикке чыктык. Эшикке чыкканда мындай сүйлөгөнү аябай так сүйлөп кеткен да, мындай кээ бирөө аң деп мурду менен сүйлөйт го, бул таптак сүйлөйт экен, мындай жакшы офицер экени көрүнүп турат да. Анан өзү сурап калды. Эмнеге инспекшн кылган атасың дейт. Анан мен өзүмдү текшерип көрөйүн дедим да. Мурда бир 9 жыл иштегем, анан 2 жыл иштебей калдым. Мен азыр ошолордун баарын эстеп кайра чыгып атам дедим. Анан ар жакта бир 2 пикап туруптур да, айттым да, бул не 2 пикап ичинде айстар барбы дедим да. Жок, айстар жок дейт. Мен айтып атпаймынбы, азыр көп айдоочулар айстардан коркуп, ошо жолго чыга албай атат деп десем, ал айтат, мага мындай эме деле жок, мындай силерди түшүнөм дейт. Алыс жолдо жүрөсүңөр, үй бүлөңөрдү алыс жака таштайсыңар. Мен силерге эч кандай претензиям жок дейт. Самое главное, жакшы иштеп, убагында уктап, анан машинаны питья жасап, убагында жасап турсаңар эле, мага эч претензия жок дейт. Анан тракка келдик. Анан тракка келип, азыр мен трактын жанына барганда сиздерге көрсөтүп берем, кандай инспекшн жасады. Инспекшн жасады дагы, анан баары жакшы да, анан ичине кирип папкамды кайра берди. Мондай папка болот ар бир трактын ичинде. Мыякта болсо регистрейшн, ар кандай пермиттер баардыгын текшерди, нормально дейт. Лоутбукту капиталын текшерди, көрдүңүздөрбү? Лоутбук могу жерден инспекшн болду саат 3-тө. Андан кийин мондай no violation жазып берди да, мыякачы no violation. Өзүм суранып атып инспекшн кылып көрөйүн дедим да. Инспекшнден анан жакшы өтүп алдык, Кудай буйрса. Портландка чейин дагы 2 күн айдашым керек. Убакыт аябай море да. Мен дагы эмелер аяп атпайбы? Диспетчерлер аяп, ушундай жакшыраак уктап алыңыз, 10 сааттан уктап алыңыз деп ушундай жүктөрдү берип атат. Анда азыр мен деген тракка жетип туруп, полностью инспекшн кандай өттү көрсөтөйүн дагы. Анан ушул акыркы 3-чү жуманын гросстору менен таанышабыз анда. Могул жерде кооз жер бар экен, ошон үчүн токтодум. Мынакта суусу бар экен. Тетигил жерге барсаң, мындай жакшыраак көрүнөт болуш керек. Азыр дагы бир сере карап анан тракка барабыз. Мына мондай жерге токтоп турмун. Монтана штатынын ортосу булчу. Бирок аркы Айдаха менен кезигип аткан жагы абдан кооз тоолуу штат да. А тетигил жерде болсо трактор турат, эс алуучу жай. Азыр мен тракка барам дагы сиздерге инспекшн жөнүндө айтып берейин. Достор, мен өзүмө ишенбесем, вообще качмакмын да. Өзүмө ишенген үчүн кирдим. Анткени мен тракты, трейлерди жакшы билип калдым. Күнүгө 2 жолу притрип инспекшн жасап атам да. Офицер келди, астын карады, эчтеке акпай элеби деп.
Анан дальний светти бер, ближний светти бер, поворотниктерди, анан аварийканы текшерди бул жагынчы. Анан могу лобойдогу суу чач, анан лобойду тазалагычта иштет деди. Дөңгөлөктөрдүн бүт баарын текшерди. Анан моундайынан кетти дагы. Муякта трак менен трейлерлерди кошкон эмелер бар, кабелдер бар. Ошолорду бир сыйра текшерди, жакшы деди. Анан балкасы менен 4 дөңгөлөктү чапты. Анан моуларды кыйшыңдатып атты да. Ошол жактан бир воздух чыгып кетпейби деп. Баарын текшерди, трейлердин астын карады, мияктан деген аварийканы текшерди, поворотниктерди текшерди, тормозду бас деди, баарын текшерип, анан арткы дөңгөлөккө келди. Өзүңдөр карап атпайсыңарбы? Дөңгөлөктөрдүн бүт баары идеальный состоянияда да. Төртөөнү тең даң текшерип, бирек чемберлерди бир сыйра карап, анан могу сосокторду обязательно ар бирин шылкылдатып атты да. Ошону шылкылдатып ийсем, эме чыкпай калабы деп. Астында карагалачы моякта түп-түз. Брызговиктерди карады, олардын баарын текшерип, мияктан да поворотниктерди, аварийкалардын баарын текшертип, анан бул капталга өттү. Силди көрдү, көргөн жок билбейм. Анан мияктан да отуруп, баардык дөңгөлөктөр бир сарапинка жок да. Жапжаңы дөңгөлөктөр. 25-жылкы жаңы трейлер. Анан обязательно муяктан мая калып калат. Кебелөнүкүч, мунуку таза экен, анан мына сосокторду шылкылдатып атты да. Мияка келди. Поворотниктерди иштеттеди. Бир сыйра тегеренди, анан бул дөңгөлөктөрдү баарын карап, идеальный экен, баары жакшы экен деп, бул жагына келди дагы. Бул дөңгөлөктү текшерди. Анан мага келип туруп, "Давай түш кеттик" деди, "No valuation" деди. Жыргап кеттим да. Жыргап кеттим. Анан баягы жолдо жүргөндө билесиңер, inspection болуп калат. Анан no valuation берсе жакшы. Эми ар кандай түрлөрү бар. $100, $200, $3. Айдоочуларга no valuation алса беребиз, наоборот valuation алып калса, наоборот кармайбыз штрафтардычы. Ошон үчүн кандай сонун я, кандай зыңкыйган дөңгөлөктөр менен эч жеринен маякпайт, эч жеринен жел чыкпайт. Өзүң уверенный болуп жүргөндө вестейшнге тим эле прямой уруп кирип, даже керек болсо мына Кудай турат, өзүм суранып, inspection жасап, no valuation алдык, Кудай буйрса достор. Анан бул 2,5 жуманын ичинде эң сонун ийгиликке жетишкеним достор. 3 сүрө жаттадым. Мурда 4 сүрө бирчимин. Азыр 3 сүрө жаттадым. Кийинки видеодо бир сонун бир жерди таап алып, ошо жаттаган 3, а может дагы бирди жаттап салам. Ошо сүрөлөрдү окуп берем. Бул мотивация болсун, жолдо жүрөбүз. Трак менен жүргөндө убакыт абдан көп да. Анан ар кандай кинолорду көрөсүң, ар ким менен сүйлөшөсүң, ошондой убакытты пайдаланып, ар кандай жакшы пландарды түзүп, анан сүрөлөрдү жаттасаңар, рахат алат экенсиңер да. Мурда намаз окуганда ар кайсы 2 рекет болсо, 4 рекет болсо, бир 2 сүрөнү колдоносуң да башында, анан 4 сүрөнү колдонуп, азыр дагы общий, азыр мен 7 сүрө билип калдым. Жүрөгүм жыргап атат. Ушундай достор, эми бул жуманы биз Теннессиден баштадык. Теннессиден Мэрилендти көздөй $3,200 жүк алдык. Азыр мен мияка көрсөтүп коем, кайсыл жерден каяка бардык. Анан кайра келатканда Теннессиге 1,600 менен келип калдык. 1,600 менен келип калдык. Анан 3-үнчү жүктү азыр апартам. Бул жүктү 9,200га алдык. Ошондо бул жума мен понедельник күнү 2 күндөн кийин жеткизгенде общий гроss деп коет. Бир жумада ташылган жүктүн баасы $14,000 болот. Биринчи жуманы билесиңер, мен 3,5 күн иштеп калгам. Ошондо 4,300 болгон. Экинчи жумам толук иштедим. 11,300 болуп калды. Анан могу 3-үнчү жумам 14,000 болду гроссчу. Анан диспетчерлер да күлүп атпайбы? Сизди да аябап атабыз. Акырындан анан кийинки жума, а может 15-16 кылып салабыз депчи. Мен акыркы жума кийинки жума болот. Портландтан баштап иштеп, тегеренип, ар кайсы штаттарга барып, анан жуманын акырында үйгө барам. Ошо менен трактын жумушун токтотобуз. Же болбосо эс алып дагы көрөбүз. Мен азыр жыргап, баягы өтпөгөн жерлердин баарын өтүп, Монтана канчадан бери келек болчумун.
Монтананы өзүңүздөр билесиңер, жалаң актар жашайт, карылар такыр жашабайт Монтана штатындачы. Ушундай достор, барыңыздарга ийгилик, аманчылык, барчылык, токчулук дегендей. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта калыңыздар. Кийинки жуманын дагы гроссун көрсөтөм. Ошондо, а может мен приблизительно ойлоп атам. А может мен где-то уже 2,5 жума, азыр могу 2,5 жумалык, а может таза пайда бир 10-11 тегерегинде чыгыш керек го деп ойлоп атам да. 2,5 жума иштесең, зато таза пайда бир, а может 11, а может 12 мен санай элекмин. Анан кийинки жуманы толук иштеп туруп, анан үйгө барганда 3,5 жума иштегенде таза пайда канча болот экенин көрсөтүп берем. Азыр иштесе болот, жумуштар сонун болуп атат. Наоборот, айдоочулар жетишпей атат. Мен деген бул жолго чыкканда мага да көптөгөн балдар чалды. Менин оюмча бир 5-6 жигит бизге жумушка кирди го деп ойлоп атам да. Анткени карап атсам жаңы группалар ачылып атат, трейлерлерди алып атат, трактарды алып атат. Эң негизгиси биздин жумушта трак бузулбасын. Ошон үчүн ремонтко такыр акча аябаш керек. Ушундай инспекциялардан өткөндө бизде дагы ошо жумушта болуп калып атат. 2 күндө, 3 күндө жолдо калып калып атат да, эскирээк трак айдагандарчы. Ошон үчүн жаңы трак, жаңы трейлер айдаган кандай сонун. Кеттик анда. Кийинки штат Монтанадан өтүп Айдахага барабыз, Айдахадан эмеге барабыз, Вашингтонго барабыз, андан ары Портландка киребиз. Могу бир кызык жүк болуп калды да. Мен деген кыска жолду тандап 80 менен кетип калсам болот. Бирок брокер өзү тандап берди. Ушул жол менен барасың деп. Анан биз дагы айттым да, мен эмнеге узун жол менен барам? Кыскартып барса болот да, бир 7-8 саат кыскараак жол бар болчу, бирок брокер именно ошо 90-94 менен Американын эң өйдөңкү жагы менен барасың деп айтып берди. Азында коюп көрөйүнчү мен азыр. Google'дан жолду көрсөтөм, Теннессиден Портландка чейин. Ар кандай жолдор бар. Мен эң кыска жолду тандайын десем, эң узун жолду берип койду. Эмне секрет экенин такыр түшүнгөн жокмун. Анда намаз окуп алып, азыр деген асырдын убактысы келип калды. Намазды окуп алып жолго чыгабыз. Ийгилик, аманчылык, барчылык. Opel Freight трак компаниябызга кошулуңуздар.